Бирок биз Ширшов жоопко тартылмайынча тынчыбайбыз. Келгиле филармонияга чогулгула. Президент сүйлөгөндө колду чаап отуруп, анан кетип калгыла деп айттым мына. Сүйлөштүн кереги жок. Сын айтыштын кереги жок азыр деп. Колдон келсе жардам берели деп. Менимче ал жөн эле бир гезит сайттар жаза берет го деп ойлойм да мен деле. Коңгуроону кабап атабыз да, булар болбойт. Сиз буларга ишенбеңиз деп. Курултай мыйзамын тиешелүү комитеттен четке какканыбыз менен сиз көрөсүз, ушул жумада аны күч менен өткөрөт. Ошо аңтар теңтер болуп кеткендерди камап салыш керек деген дагы күчтөр бар. Саламатсызбы Жанар мырза? Эң алгач эле ушул сизге атайын бизге маек берүүгө, макулдук берип, убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Эң алгачкы эле суроо мындай болсун. Ушул Ширшовдун келиши боюнча эң алгачкылардан болуп катуу сынга алып чыктыңыз бийлик тарапты. Анан бул боюнча дагы маселе көтөрөсүздөрбү же майнап чыкпайт дегендей макул болуп каласызбы? Мен ошол Ширшовдун Кыргызстанга мурдатан бери дээрлик 5-6 ай мурун эле тынбай келип жүргөнүн, үй бүлөсүн алып келгенин, ар кандай схемаларга аралаша баштаганын, мурдагы Акаевдин, Бакиевдин тушундагы иштерин кайрадан улантып баштаганын уккам. Анан кызыгып, запростор берип, ал чек арадан канча жол өттү, ага козголгон кылмыш иштерим эмне болду, Интерпол аркылуу издөдө эле алынса эмне болду деп күч органдарына атайын депутаттык суроо талаптарды жөнөтүп тургам. Анан ал келип жанагындай коомчулукка чыга баштаган кезде камалгандан кийин биз көтөрүп чыктык. Ал эми азыр өзүнүн өкмөттө койгон кадрлар аркылуу ушул бир топ Кыргызстандагы жана мыдыр эткен байлыктын баарына көз артып турат да. Бирок биз Ширшов жоопко тартылмайынча тынчыбайбыз. Ширшов сөзсүз түрдө камалып, өзүнүн жазасын алыш керек. Анткени ал Акаевдин убагында Айдар Акаев менен кийин Максим Бакиев менен дос болуп, эми мына азырдагы келип, мурдагыдай коррупциялык схемаларын улантам, жоопко тартылбайм деп ойлосо ал туура эмес. Анткени мына билесиңер, Ширшовдун кадры шопур болуп жүргөн мындай Талант Иманов деген жигит ошо санарип тештирүү министри болуп калды. Эми санарип тештирүү министри болгону аз келгенсип, азыр Мегакомду, Кыргыз Телекомду, мына миллиондогон абоненти бар Мегакомдун, 3 миллион абоненти бар. Кыргыз Телекомдун 300 миң абоненти, анан жанагындай жер аянттары, имараттары бар. Ошонун бардыгын санарип тештирүү министри алды. Анысы аз келгенсип, Евразиялык сактык банкын, Евразийский сберегательный банк деп коет, аны алып атат. Эми аны менен кошо Дастан заводун, торпеда чыгарган, ок-дары чыгарган Дастан заводун алып атканы аябай өкүнүчтүү. Бирок биз аны ошолорго берип коюп эле Ширшовго анан Имановго берип коюп карап отурбайбыз. Мына менин демилгем менен билесиз, мына келаткан шаршемби күнү дал ушул маселени карайбыз. Эмне үчүн өкмөт токтому менен 4 ири мамлекеттик ишкананы Ширшовго түз айтканда Ширшовго жана Талант Имановго карматып койду. Ким кепилдик берет? Ширшов эртең Кыргызстанда мындай ошол Мегакомдун, Дастандын акчаларын бүт чет өлкөгө алып чыгып кетпейт деп ким кепилдик берет? Эгер алып чыгып кетсе, ким жооп берет? Мына ошонун баарын караш керек. Анткени тигил министрлер кабинети айтып атпайбы? Дастанды бергендин себеби Дастандын базасында дата центр курабыз дейт да. Дата центр деген ал Телекомдун бардык имараттарына батат. Ал мындай муздаткыч бар го. Ошол муздаткычтан эле бир чоңураак жерге батат ал. Дата центр курабыз. Анан килейген ошончо гектар Дастан заводуна дата центр курабыз десе, элдин баары, булар бир жаңы технология алып келет экен, жаңычылдык болот экен деп атпайбы? Андай болбойт. Ошон үчүн мен күч органдарынын жетекчилерине дээрлик баарына кайрылдым. Алексей Ширшов ушундай да жоопко тартып, анын тизигинин тартпаса, бул азыр мына Дастан заводун, банктарды, Мегаком, Телекомдорду алып атат. Эртең бул башка тармакка өтөт. Көрөсүңөр, мына кен байлыктар боюнча же болбосо пенсиялык фондко жана башка акча чыккан жерлердин баарына өтөт. Менин дагы бир маалымат боюнча алар азыр Орусиядан рубльдерди алып келип чет өлкөгө доллар менен евро чыгарып атат деген дагы мындай такталбаган маалыматтар бар, жеке менчик банктар аркылуу. Аны дагы биз такташыбыз керек. Ошондуктан Ширшов жоопко тартылмайынча биз тынчыбайбыз. Анткени депутаттын милдети ушул. Туура эмес бараткан жолду туура эмес деп айтып турушубуз керек. Анан ушул Ширшов боюнча УКМКнын тараткан баягы пресс кызматынын тараткан маалыматы менен баягы Садыр Жапаров дагы өзү билдирүү таратып, расмий баракчасынан анан аны бир актагандай түрү калтырбадыбы? Анан
ушул өңдүү окуялардан деги эле тар чөйрөдө бул эки достун ортосунда бир тирешүү бар деген сөздөр айтылып келет да. Анан абай аралашып жүргөн адам катары сиздерге байкалабы мисалы ушул нерселер? Эки дос боюнча менде көп маалымат жок, чынын айтсам. Эми алар менен мен көрүшпөйм деле, жолукпайм деле, мындай маалыматым жок да. Бирок жанагы Шершов боюнча президентти бир аз адаштырып маалымат берип коюшту окшойт. Анткени кылмыш иши козголгон эмес дегени дагы туура эмес болуп калды. Ал керек болсо Интерпол аркылуу издедүү болгон. Интерполдон кийин анын адвокаттары Шершовдун бул Бакиевдер качканда бул жөн эле жүргөн жеринен, ак жеринен Шершовго кылмыш иши козголду. Буга саясий куугунтук болду. Болбосо Шершов ак деп жазып атып, саясий куугунтук. Кийинки келген бийлик буларды куугунтуктап атат деген арыз доомат менен ошо Интерполдун дагы издөөсүнөн алдырган да. Ага чейин Интерполдо издөөдө болгон. Ошон үчүн президентти ушул Шершов маселесинде адаштырып коюшту окшойт. Ушундай маселени көтөрсөң эле эми жанагы бийликтин жактоочулары бул бузуку, анан ниети жаман тиги эле жазып атышпайбы? Жок, биздин ниетибиз жакшы. Кыргызстан оңолсо экен, ошондой жанагы шылуун коррупционерлер келип кайрадан элдин байлыгын алып чыгып кетпесе экен деген эле ойду айтып, мындай коңгуроону кагып атабыз да, булар болбойт. Сиз буларга ишенбеңиз деп. Мындан бир нече күн мурдараак орусчалык «Комсомольская правда» басылмасы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тууралуу сын макаласын жарыялады. Бул сиздин пикириңизде эмнеден кабар бериши мүмкүн? Камчыбек Ташиевден ал кишиге «Комсомольская правда» жазганы менимче орус бийлигинин көз карашыбы же андай эмеспи, мен билбейм. Менимче ал жөн эле бир гезит сайттар жаза берет го деп ойлойм да мен деле. Биздин деле көп гезит сайттарыбыз ар кандай пикирлерди жазышат. Менимче ал орус бийлигинин түздөн түз саясаты болбосо керек деп ойлойм да мен. Курултай жөнүндө мыйзамды комитеттен четке кактыңыздар. Өзүңүз дагы аябагандай катуу сынга алдыңыз. Анан бул боюнча бир кандайдыр бир кысымдар болбой элеби? Деги эле кайрадан каралышы мүмкүнбү? Курултай мыйзамын тиешелүү комитеттен четке какканыбыз менен сиз көрөсүз, ушул жумада аны күч менен өткөрөт. Жогорку кеңеш комитеттин, мен сизге көз ачыктай кылып алдын ала айтып берем. Комитеттин чечимин четке кагып, кайрадан курултай мыйзамын кабыл алышат. Анткени бул конституцияда жазылган. Эми эмне үчүн каршы чыктык? Баш мыйзамда жазылган. Курултай деп, эми мен деле түшүнүп атам. Президент деле ошол убакта жаңы шайланып атканда жана курултайчылар келип улам жүдөткөндөн улам көңүлү калбасын деп макул курултайды киргизебиз мына деп койгон да. Эми ошого ишке ашырыш керек ошону. Андан кийин жогорку кеңештин төрагасына президенттин кеңешчиси келип сүйлөшүп курултайды өткөрбөсөк болбойт деп, эми фракция лидерлери менен мен катышкан жокмун, бирок ошондой бир акылдашуу болуптур. Эмне чечимге келишти мен билбейм. Бирок жанагындай түр менен өткөрбөйбүз. Ал үчүн биз мындай жанүрөйбүз да. Анткени элестетсеңиз, азыр айылдык кеңештер бар, шаардык кеңештер бар, жогорку кеңеш бар. Анан ошого карабастан мыйзамда жазып алыптыр булар. Акимдерди бюджетти карайт экен булар. Анан акимдерди кызматка сунуштайт экен. Отчетун угуп, анан ишенбөөчүлүк көрсөтөт экен. Мына ошондой чоң бир укуктарга ээ болуп алышканда, бир дагы адам шайлабайт аны. Жөн эле бийлик дайындап коет, айыл өкмөт дайындап коет. Бир дагы адам шайлабайт. Жөн эле келип ушундай кылабыз дейт. Анан жанагы кайсы бир уюмдар өздөрү 40 мүчөсүн киргизет экен. Ал 40 мүчөсү Кыргызстандагы 40 уруудан куралат экен. Биз карасаңыз, биз каяка баратабыз? Ушинтип уруулар чогулуп, ар бир уруудан. Анан кийин уруулардан да чыгат. Эмне үчүн баланча барат, мен барбайм. Ал уруунун түздөн түз урпагы менмин. Ошол жерде мен сүйлөшүм керек. Анын ордуна уруунун ичинде ызы чуу. Көчөмө көчө айылма айыл бөлүнүп, курултай деп ушинтип мындай илгерки ата бабабыздын немеси деген менен ушундай бир чоң ызы чуулар алып келет. Азыр заман башка, дүйнө өзгөрүп атат. Ыйгарым укуктуу эл өзүнүн мен атыман сүйлө деп жогорку кеңешти шайлаган, президентти шайлаган, шаарда болсо шаардык кеңешти шайлап атат, айылда айылдык кеңешти шайлап атат. Ошолордун үстүнөн аттап өтүп, булар бюджетти кабыл алып, ушундай акимдерди тандап эметет экен да. Мен жалгыз вариантта өткөндө комитеттин жыйынына сунуштадым. Келгиле филармонияга чогулгула. Президент сүйлөгөндө колду чаап отуруп, анан кетип калгыла деп айттым мына. Депутаттар билесиңер өзүңөр, эметти. Ошол эле маселе. Мен болсо өзүңөр билесиңер, комитеттин жыйынында сунуштадым. Келгиле филармонияга чоптогула. Президент сүйлөгөндө колду шатырата чаап, чыгып сүрөткө түшкүлө дагы алатор ресторанына барып жылкынын этин жегиле дагы анан үйүңөргө кетип калгыла. Мына андан башка укук бербеш керек. Болду. Келгиле отургула, кол чаап отуруп кетип калгыла. Болду. Башка болбош керек. Алар отчет алып, анан ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, буга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, андай укукты эч ким берген эмес. Бир дагы добуш албаган, шайлоого катышып көрбөгөн адам ошентип бир мындай чогулуп алышы, ошол жерде бир мансап күтүп, анан ошол жерде бир өзүнчө бийликтин бир бутагы болсо бар да, андай болбойт да. Эгер андай болуп эле
элге акыл үйрөтөм, монтип маселе чечишим керек десе, шайлоого катышып утуп алып келип мына жерде отуруп анан ушул жерден сүйлөсө болот. Ошон үчүн курултай бул мындай эскиге кайтуу концепциясын карап чыктым да. Болбойт мындай. Урууларды алып келип алып 40 уруудан бирден өкүл деп эми болбойт анда. Ошон үчүн бул мыйзамда ошол беренелерин толугу менен жокко чыгарабыз. Биз буга күчүбүз жетет. Анан өзү айтып калабыз азыр курултай боюнча бир жумадан кийин көрөсүңөр күчкө салып өткөрөт депчи. Анан бул кумарканалар боюнча дагы биринчи окуудан өттү, бирок андан кийин журналисттердин суроолоруна көп депутаттар мен билбестик менен басып алыптырмын, экинчи окуудан өткөрбөйбүз деп Нуржигит Кадырбеков дагы өткөрбөңөр аракет кылабыз дешти да. Анан бул боюнча кандай ойдосуз жана неге эле өзүңүздүн оюңуз кандай? Эми кумарканалар боюнча депутаттар көпчүлүгү катыша албай калган, анткени чукул кирип калды дагы, чын эле депутаттардын катышуусу аз болгон. Анан өкмөт жанагы кайра иштеп келүүгө экинчи окууга чейин биринчи концепциясын кабыл алып бергиле, түшүндүк. Жанагы катачылыктар көп экен деп мен дагы ошол жерде азыр экинчи окууга келсе көп сунуштарды берейин деп атам, анткени жана кыргыз жарандары кирбеш керек. Эгер кирсе, жанагындай 1000 сом штраф деп атпайбы, эми болбойт да 1000 сом штраф деген. Мисалы, ошол сыяктуу чоң кемчиликтер бар. Лицензияларын кайра тартып алыш керек. Жанагы Малайзия мусулман өлкөлөрүндө, Дубай, ошол сыяктуу мусулман өлкөлөрүндө, жанагы эли ислам менен жашаган өлкөлөрдө дагы чет өлкөлүктөр үчүн гана казино иштеген учурлар бар. Ошондо дагы биз өтө диккат карашыбыз керек. Эгерде жок, биздин жарандар кирип кетип, жанагындай болуп, үй бүлөлөр сыздап эте турган болсо, биз анда барыбыз каршы чыгабыз. Каршы добуш беребиз анда. Ошондой бир кемчиликтер келе турган бир жылчык болсо. Ошон үчүн экинчи окууда күтүп атабыз. Биз көрөбүз, анткени ал биринчи окуу жөнүндө концепциясы каралат жалпы. Билесиңер, мыйзам долбоордун ар бир беренеси бул негизги талкуу экинчи, анан үчүнчү окууда. Бирок биз азыр депутаттар каршы чыгып, элдин пикири каршы. Элдин пикири эске алынат. Эгерде эл азыркыдай каршы болуп, мындай эме болсо, анда депутаттар карап көрөт. Анткени мына ушул жума кириш керек эле, билесиңер, кирген жок. Бирок эгерде бюджетке чын эле бир 2-3 миллиард сом түшүп, ошол келген адам 5 жылдыздуу отелдерди куруп, ошо кытайлар келип ойнойт деп атпайбы? Кытайлар келип ойноп, ошол акча, түшкөн акча, мугалимдердин айлыгы же балдарга пособие эмес, түз эле Кытайдын карызын төлөгөнгө гана жумшалат деген шарт болсо, депутаттар колдоп беребиз деген ойлору бар. Өздөрү келип ойноп, өздөрүнүн акчасын кайра өздөрүнө тышкы карызды тейлөөгө гана жөнөтүп турабыз дегенде кирешени. Ошондой болсо, биз албетте аны дагы карап көрөбүз. Эми экинчи, үчүнчү окууда чоң талкуу болот, коомдук угуу болот. Каршы чыккандардын элдин баарын чакырып, жети өлчөп, бир кесип туруп, анан кабыл алабыз. Дароо эле барыбыз колубузду, бутубузду кайрысак, колдоп беребиз деген андай ой жок. Анан сиз депутат болуп шайланган күндөн тарта эле чындыкты айтып жүргөн депутат катары таанылып келесиз да. Ошол эле мисалы Атамбаевдин партиясында болгонуңузда карабай, аны өзү менен дагы баягы сын айтып, бир убагында тирешүүлөр болгону жалпы жумурай журтка маалым. Анан бирок бул жолку шайланып келгенден бери бир акыркы Шишов боюнча, анан курултай боюнча эле бир ачык пикир билдирип чыкпасаңыз, буга чейин көп унчукпай калгандайсыз да. Мунун себеби эмнеде? Бир соодалашуу болгонбу же бир коркутуу кысымдар болуп атабы дегендей? Жок, мен такыр эле сүйлөбөйүн деген ой бар эле өзүчү. Анан кайра деп анан маселелерге чыдабай калганда көтөрүп чыктым да. Бир 2-3 жыл мен бардыгына айттым, бул жерде жанагы Октябрь инкылабына катышкан күчтөрдүн баарына сүйлөштүн кереги жок, сын айтыштын кереги жок азыр деп. Колдон келсе жардам берели деп. Анткени сүйлөсөң эле ушу өлкөнү сен артка тартып атасың, бузукусуң, ниетиң жаман дей берсе, аны да көрөлү, муну да көргүлө деп атам азыр. Анан 1 жылдан кийин мурда дагы ошол айтып биз айтып чыккандан бир 2 жыл, 3 жылдан кийин анан элдер айтат. Баягында туура эле айткансыз экенсиңер деп. Азыр ошого жакын деп атат азыр дагы. Анан кайра дагы көрөсүңөр, жакынкы убакытта элдер айтат кайра. Жанагында силер туура айткан экенсиңер деп. Анан ошондо биз ойлорубузду айтабыз. Азыр мына сындабагыла көрө албай атасыңар, өлкө өнүгөйүн десе силер буттан тартып атасыңар деп атат. Биз ошого мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошондой пикиринен улам тыйылып атасыз. Анан алар балким фейктер болушу мүмкүн, троллдер болушу мүмкүн. Жок, эми мен мындай да, ар бир саясий күч өзүнө тартат. Ушу бизге кошулуп кетсе экен, аңтар таңтар болуп кетсе экен деген да күчтөр бар. Ошо аңтар таңтар болуп кеткендерди камап салыш керек деген да күчтөр бар. Ошо деп. Мен эки тарабына тең кошулбайм азыр. Чын эле мен азыр мындай конструктивдүү, туура эмес болсо туура эмес деп айтабыз, туура болсо туура деп айтабыз. Ошондой эле пикирдемин. Мындай
чыгып элдин баарын көчөгө чыгаралы деген андай ой жок да менде азыр. Ал менимче жакынкы жылдары андай болбойт. Атайын маек берүүгө убакыт бергөнүңүзгө дайыр жолу ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат.